Саламатсыңарбы, урматтуу замандаштар. Кирип келген жаңы жылыңар менен куттуктаймын. Бул келген жаңы жылда сиздер ден соолукта болушуңарды тилеймин. Ар бир жаңы жылда жаңы үмүттөрдү пайда кылабыз. Ар бир адамда жакшы үмүт, жакшы кадамдар болот. 1000 жыл жашай өтсөк деле биринчи кадамды баштайбыз. Ар бир кадамыбызга нур жаасын. Келаткан жаңы жылда сиздерде биринчи ден соолук тилеймин. Анан өзүңүздөрдү ден соолукта болушуңарды, максат коюшуңарды тилеймин. Анткени ден соолук адамдын эң негизги башкы байлыгы. Мен антип айтып атканым себеби биздин Кыргыз Республикасынын элдик медицина академиясы сиздердин ден соолукка чакырат. Келаткан жылда ар бир адам ден соолукта болсо деп максат коет. Ошол ден соолукта болушуңарга биз өбөлгө болуп, болгон билимибизди, турмушта болгон тажрыйбабызды сиздерге үйрөтсөк деген максаттарды коюп атабыз. Биз негизинен адамдарды өзүн өзү калыбына келтирүүнү максат кылып койгонбуз. Анткени ар бир адам өзүн максат кылып койбосо, ар бир адам өзүн калыбына келтирбесе, өмүр деген өтө татаал процесс. Адамдар өзүнүн жашоосунда көп нерселерди алдыга жылгысы келет. Бирок адам өзүнүн өмүрүндө ден соолук эң башкысы байлыгы. Адам жандан жана денеден турат. Жан дүйнө ооруса, дене дүйнө сөзсүз ооруйт. Дене ооруганда сөзсүз жан дүйнө ооруйт. Биз жан дүйнөнү эмнеден баштайбыз? Анткени көңүл, адамдардын көңүлү бул депрессияга алып келет. Депрессия жашоо бул өтө кыйын. Депрессия болгонго чейин адамдар эмнеден ооруйт деп сураш керек да. Адамдар эмнеге ооруйбуз, эмнеге ооруп калдык деген суроолорго жооп беришибиз керек. Адамдарга биринчи көз тиет, анан сөз тиет, анан суг өтөт, анан ач өтөт. Ошол өткөн ушул 4 процесс бул адамдардын аурасын тешет. Ошол аурасын тешкенден кийин эле бүттү. Анын жан дүйнөсүнөн энергия сыртты көздөй бөлүнүп чыкканда адамдардын дене дүйнөсүндөгү кайсы жери мындай чабал болсо, ошол жери ооруй баштайт. Мисалы, көз тийди дейли бир адамга, ал бир күн эле паанайы пас, көңүлдөрү пас боло баштайт. Андан кийин сөз же бөйрөк ооруйт, же өтө ооруйт, же ашказан ооруй баштайт, же давлениеси пайда болот. Бул эмнеден пайда болот? Бул ошол адамдын денесиндеги организмдин кайсы жери слабый болсо, ошол жер ооруй баштайт көз тийгенде. А биз болсо шыр эле барып дары ичебиз. А дары ичкенде ал химия бир жерине жакшы болгону менен бир жерине кетирет. Ооруй баштагандан баштап эле адамдар депрессияга кабыл алат. Депрессия болгондо эле жан дүйнөсү чарчайт. Депрессия бул өткөндөгү өмүрдүн эле калдыгы. Өткөн өмүрдө эгерде жакшы жашап өткөн болсоң, анан эле бир ооруп калдың, жашоодогу жумушуң жүрбөй калды, же каражаттар жетишпей калды, же машинең бузулуп калды, же үй бүлөдө бир проблемалар болду, же жакындар ооруп калды. Ошолорду ойлогондо эле бул адамдар депрессияга кирет. Өзү чоочу, коркот, коркуу сезими. Бул өткөн өмүр менен салыштыра берет бүгүнкү күнүн. Өткөндө акчам көп эле, акчам болгондо муну чечет элем. Өткөндөгүдөй бийлигим болгондо бүгүн чечет элем. Өткөндөй ден соолугум болсо, бул маселени да чечет элем дей берет. Өткөн өмүр менен жашап калат дагы бүгүнкү күнүн учурдун талабына жооп бере албай калат. Адам ар бир учурда сөзсүз бийик болуш керек. Андан башка дагы келечек жөнүндө өзүн тынчтандырып, өзүнүн келечекке үмүтү жок, келечекти көрө албагай, ошондон да депрессия пайда болушат. Учур чакта ар бир адам өзү күчтүү болуш керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Мен жана айтып атам, жан дүйнө, дене дүйнө деп. Жан дүйнөсүн дайыма күчтүү кылыш керек. Биринчиден, жан дүйнөнү күтүш үчүн адам ишеним пайда болуш керек. Бул ишеним кайда ишенет? Кимге ишенет? Кимге? Агаңа ишенесиңби, атаңа ишенесиңби, өкмөткө ишенесиңби? Жок. Ар бир киши өзүнө ишениш керек. Андан башка улуу Кудайга ишениш керек. Кудайга болгон
түшүнүк. Бүткүл ааламды колдоп турган бир Кудай бар. Баардыгын башкарып турган бир Кудай бар. Сөзсүз ошо кудайлык сезимдерди өзгөртүш керек. Кудайга болгон көз карашты өзгөртүш керек. Мен ишенбейм, мен билбейм, мен эч нерсе ишенбейм дегендер да бар. Ошолор батыраак депрессияга туш болот. Ишеним, үмүт бул улуу нерсе. Ошол ишеним менен сөзсүз бийиктикке чыгыш керек. Ишеним болуш үчүн адамдардын ички дүйнөсү, жан дүйнөсү таза болуш керек. Эч кимге таарынбаш керек. Эч кимге жамандык ойлобош керек. Жакшылык ойлой берсең эле боло берет. Жаман ойлогон күндөн баштап сенин нервиң ооруйт, жан дүйнөң ооруйт, жана айтып аткан жан дүйнө, ошол жан дүйнө алып келип эле ооруга алып келет. Жана айтпадым, көз тиет, сөз тиет деп, ошолордун баардыгы жан дүйнөнүн чарчаганынан пайда болот. Анткени адам алсыз болгондо сөзсүз көздөр тиет. Көз бул энергия. Сөз да энергия. Бул көз дегенде, мисалы үчүн көздүн энергиясы эмнеге? Бир кыйналып келаткан адам келатат, сен жаркырап келатасың, ошол кыйналып турган адам сага көз артат. Ошонун энергиясы сенин слабый энергияңды тешип кетет. Ошон үчүн ошол энергияны, аураны толук күчтөп туруш үчүн бизде жанагы биз адамдарга үйрөтүп аткан Тибеттеги элдин улуу күчтөрүн үйрөтөбүз. Ошол аурасын толук калына келтириш үчүн ал жүлүнүн ичинде турат. Жүлүнүн ичинде 7 жаргылчак деп коебуз кыргызча, же болбосо илимде 7 чакра деп коет. Ошол 7 чакраны иштетиш керек. Ошол иштегенден баштап эң негизги чакра, анан кийин 7 чакра бар. Ошо 7 чакранын баарын иштетүүдө ар бир иштетүүчү көнүгүүлөрдү үйрөтөбүз. Ал көнүгүү ар биринин аурасын толук калына келтирет. Кыргызча айтканда көкүрөгүн, гөөдөнүн көзүн ачат. Көкүрөк, гөөдөн көз ачуу деген эмне? Бул айлана чөйрөнү сезе билүү көкүрөк. Гөөдөн бул өз оюңду айтуу, ораторство, өзүңдүн ички дүйнөңдү түшүндүрө билүү. Көз көрүү деген бул келечегиңди билүү. Эмне кылам? Бүгүн эмне кылам, эртең эмне кылам, андан ары эмне кылам? Окуймбу, иштеймби, иштесем эмнени иштейм, окусам кайсы багытта окуйм, андан кандай кылам деген багыттардын баардыгын көрсөтүүчү багыттар бул. Сөзсүз адамдар өзүн өзү калына келтириш керек. Дайыма калтырып туруш керек. Анткени адам күнүгө эле жанагы жашоонун өзү. Аккан суудай, өмүр аккан суудай болот. Анткени күн суу аккан сайын тазаланат, а биз болсо өмүр өткөн сайын тазаланышыбыз керек. Анткени биздеги ойлор, кармадагы ойлор, ошолорду тазалашыбыз керек. Карма деген бул ата тектен келаткан тукум кугуучу оорулар жана тукум кугуучу кыялдар, тукум кугуучу көздөр, ачтар, каргыштар ушул тукумда келе берет. Анткени көпчүлүк жерге барганда айтышат, ата тегиң касиеттүү болгон экен, ошол касиетти күтпөп турсуң дейт. То есть биз мурунку этаптагы жашоодогу ата тектин өтүп кеткен жолун кайра кастарлабагыбыздан, ошону улабагандыктан биз өз жолубуздан таябыз. Мисалы үчүн бир жигиттин өнөрү бар дейли, ал өнөрүн сүрөтчүлүк өнөр дейли, устачылык өнөр дейли, ушул өнөрүн таштап, ал акчага кызыгып стройкага иштейт. Же болбосо устага башка бир темир усталыкка кетет. Анын ата теги болсо жыгач уста болгон. Ошол багытын жоготуп алат да. Ошондон баштап туруп биз багытын таппай калабыз. Кыздар болсо саймачылык, кол өнөрчүлүк, уус нерселердин баардыгын таштап, соодага кирип кетет. Бул ата тектен келаткан нукту иштеш керек. Илгери айткан, хандын баласы хан болот, бектин баласы бек болот деп. Ошол эле эки эле сөз, ал жана сени ата тегиң ким болсоң, сен деле ошол болосуң деген кеп. Ата тегиң эгерде жакшы өнөрлүү адамдар болгон болсо, сен сөзсүз өнөрлүү болушуң керек. Акын болсо акын болосуң, манасчы болсо манасчы болосуң. Ошол карманы тазалашыбыз керек. Биз азыр коомдо бир чоң оору, чоң апатия бар. Биз мына чоң мамлекет кулагандан кийин алдалган тал карма болуп өзүнүн жолдорун издей баштады.
Бирок ошол изденүү бизде бир 30-35 жылды баш аягын алды. Ошол 30-35 жылда жаңы муун өсүп чыкты. Мурунку муун өзүнүн ордун толук эметпей кетип бараткан, жаңы муун кайсы жолду тапканын билбей, эми азыркы учурда арабөк кыйналган коомдо көпчүлүк адамдар кыйналып турган мезгил. Биз ошол жолду көргөзө алабыз. Өздөрүнү үйрөтө алабыз. Анткени, жана айтпадымбы, 1000 жыл жашасаң да бир кадамдан башташың керек деп. Биринчи кадам баштайсың, экинчи кадам баштайсың. Эгерде тепкичке бийик чыгам десең, биринчи тепкичти баскандан алып таштап, экинчи тепкичке сөз чыгышың керек. Андан кийинки тепкичтерге чыгыш керек. Бул ошол эле тепкичте тура берсең, өспөйсүң. Ошол эле тепкичтен өйдө бийикке көтөрүлбөсөң, бийиктикке чыкпайсың. Кыргыздар айткан кыялаган кырдашат деп. Кыялап, ар бирибиз ден соолугубузду карашыбыз керек, тагдырыбызды карашыбыз керек, жашоодогу жакшылыктарыбызды, анан жаңылгандарыбызды карашыбыз керек. Эгерде жакшылыктарды карасак, биз анда бийиктикке чыгабыз. Жакшылыкка үмүт кылсак, эгерде жакшылыкка аракет кылам десеңер, илим алышыңар керек. Илим бул күндө ала турган нерсе. Күндө илим алып, өзүңөр жанагы денени тарбиялап, акыл эсти илимге тарбиялабасаңар, бул болбойт. Адам жок дегенде күнүнкү режимдери бир айлык режимде сөзсүз бир 50% окшош болуш керек. Адаттар окшош болуш керек. Эртең менен эрте туруу, андан кийин тазалануу, андан кийин бир Кудайга болгон сыйынуу, андан болсо денеге болгон кайрылуу, денени тарбиялоо, дене тарбия деп коебуз го, бул көнүгүүлөрдү сөзсүз жасаш керек. Анткени биздин жанагы чөнтөгүбүздө соткабыз бар. Эгерде заряд сайып койбосоңор эмне болот? Өчөт. Единица салып койбосоңор, сүйлөшө албай каласыңар. Ошол сыяктуу сөзсүз заряд деген бул сөзсүз көнүгүүлөрдү жасап, жанагы 7 чакраны көтөрүп, энергияны алып туруш керек. Единица деген эмне? Единица деген бул билим. Илим алып турбасаң, сөзсүз сабак алып турбасаң, китеп окушуң керек, ар бир нерсеге аракет кылышың керек. Ал жанагы сотканы чукуй берген менен пайда жок. Көпчүлүк азыр адамдар бир 5-10% жаштар ошол сотка менен ооруп калды. Анткени кайран тагдыр ушул өмүргө келген өмүрүнүн көпчүлүгүн ошо болбогон маанисиз информацияларга отуруп, өзүнүн өмүрүн өткүзүп атат. Отуруу менен кыймылсыздан кан айланбай атат, муундар иштебей атат, көкүрөккөдөн көз иштебей атат, жан дүйнөсү чарчады. Ошол жан дүйнөгө чарчаган жаштардын коому эми дагы бир 20-25 жылдан кийин, ал 50 жыл 50-ге 60-ка чыгат. Же физический развитие эмес, же умственный развитие эмес, аябай бир чала тагдырлуу коом өсүп баратат. Ошондуктан бизди мындай жан дүйнөбүздү кооптондурган ушул коом. Биз коомдун келечегинде ошолорго өзүн өзү калыбына келтирүү багытында онлайндагы бекер сабак берип атабыз. Биздин группаларды ачып койгонбуз. Күндө ар ким өзүнүн результатын айтып турат. Ошол результаттардан дагы андан ары бийикке чыга турган консультация берип турабыз бекер. Анткени биз кандайдыр болсо да, кичине да болсо, бир үлүш болсо дагы коомго бир өз салымыбызды кошсокпу деп атабыз. Ошондуктан быйылкы жаңы жылдын астында чыгып, мен сиздерге ошол кайрылсаңыздар, ден соолукту оңдойлу, жан дүйнөнү оңдойлу, ошо жан дүйнө чарчагандар ичкилик менен көп алектенишип атат азыр. Ичкиликти дарылаганга жардам берип атабыз. Эң негизги психологиялык жардам беребиз ичкилик ичкендерге. Жан дүйнөсүн жардам беребиз. Денесинде талап, ошо ичкиликти талап кылган токсиндерди кетирип атабыз. Андан башка келечегине жолго багыт беребиз. Психологиялык жана практикалык жардамдарды берип атабыз. Андан башка денеде эл көпчүлүк эле оорудум деген, мындай соо кишимин дегенди аз укса болот. Ден соолугум жакшы деген мындай өзүнө өзү ишенимдүү адамдар аз. Көпчүлүк эле биринчи эле эмне болду десе эле давление башталды дешет да. Давление эч убакта мен мисалы үчүн өзүм давлениенин ооруду эсептебейм. Давление ооруп келгенди да оңдоймун. Анткени аларга мен түшүндүрөм, канткенде давление болбой калат.
аларды үйрөтөмүн. Менин өзүмдүн мына 22 жылдан бери давлением стандарт 120/80. Түн ичинде болобу, күндүз болобу, кубанып атамбы, капа болуп атамбы, кайсыл абалда болсом дагы менин давлением стандарт. Анткени мен ошол жолду тапкам, ошону үйрөтөм. Ар бир киши мага келген адам давлениясы жок болот. Ал давление бөйрөктүн давлениясы болушу мүмкүн, көздүн давлениясы болушу мүмкүн, черепный давление болушу мүмкүн. Баардык давлениялар ордордо келет. Анткени сөзсүз адамдар үйрөнүш керек. Элдер ойлойт, бизге келгенде эле мени сылап койсо эле сакайып кетсе деп. Жок, андай жомок жок. Андай жомокту айтууга болбойт. Анткени ар ким өзүн өзү калыбына келтирип, сөзсүз адам өзүн өзү өзгөртүш керек. Бул давление боюнча. Ал эми муун оорулар, менин бутум ооруйт, колум ооруйт, белим ооруйт дей баштайт. Булардын баардыгы кыймылсыздыктан, муун ооруларынын баардыгы калыбына келүүгө болот. Анткени жүлүндү калыбына келтиришибиз керек, омурткаларды ордуна келтиришибиз керек, хондросту жоготушубуз керек, артрозду жок кылышыбыз керек. Айтор ошол муунга тиешелүү оорудун баарын тазалоого биз жардам бере алабыз. Практикалык жардам беребиз. Өздөрүн үйрөтөбүз. Алардын баардыгы ичеги карын ооруда турат. Алар ойлойт, сырттан майсы көп койсок эле менин тиги тисем айып кетет, же болбосо колум айып кетет, желкеме майсы көп коюп эле массаж кылып койсо эле айыгат. Жок, айыкпайт. Ал айыгат убактылуу. Көп болсо 1 ай айыгат, көп болсо мүмкүн 2 ай айыгат, мүмкүн 10 күн же 5 күн айыгат. Эгерде биздин жолду үйрөнө турган болсоңор, анда сөзсүз өмүр бою бул муун оорулардан кутуласыңар. Анткени биздин окутуучулар Лама Ки 3 жаштан ашкан адам, бул Тибетте өскөн адам. Эми Тибетте болсо маалыматыңар бар чыгар. Ал жерде эң аз мындай жаш каза болуп калыптыр дегендер 150 жыл жашашат. Калган 200 жыл, 300 жыл, 500 жыл жашаган адамдар бар. Булардын баардыгы ошол илимдин негизинде жашайт. Эмгек кылгандан жашайт, өзүн сыйлагандан жашайт, өзүн урматтап күнүгө ошол иш аракеттер жасагандан. Ошолордун илимин биз элге тартуулайбыз. Практикалык жардам беребиз, үйрөтөбүз. Ошон үчүн сиздерди мен чакырар элем. Келаткан жаңы жылда сөзсүз оорудан айыгып, муун оорудан, жан дүйнө оорусунан айыгып, сөзсүз баарыңар ден соолукта болушуңарды тилейм жана каалайм. Эми мен эмне үчүн мындай ишенимдүү айтып атам? Анткени бул ооруларды мен өз башымдан өткөргөм. 7 жыл ар кандай депрессиялык, ар кандай оорулардын эми ал жердин баарын айтуунун эмеси зарылы жок чыгар. Бирок көп 7 жыл оорунун запкысын жегем. Ошол жылдары мен ойлогом, кантип оңолсо болот деп. Оңолуучу жол бир гана өзүңдү өзүң калыбына келтириш керек экен. Муну мен кайдан таптым? Тибетте Лама Ки деген адам өткөн. Ошонун илимин полковник Фредберг Англиядан барып үйрөнгөн. Ал киши 70 жашында барган. 70 жашында шунчалык кыйналып барган. Бирок 1 жылдан кийинки абалы 40 жигиттей болгон. Ошол абалга келип, аны Питер Келдер жазып чыккан. Ошол повесть, рассказды, то есть повесть аңгемени окуп, мен ошол кишидей болом деп өзүмдү тарбиялап, толук иштеп чыктым. Ошону иштегениме быйыл 22 жыл болду. 22 жылдан бери ошо Тибеттин жолдорун үйрөнүп, ар кандай кыргызчылык жолдорду издедим. Анткени ата текте ошо тамыр кармаган экен. Чоң атабыздын атасы, чоң атабыз. Андан кийин ошол биздин каныбызда бар көпкө ата бабаларыбыз ушундай дарыгерчилик менен алек болгон. Ошон үчүн биз ошолорго ошону үйрөнүп, андан бери жардам берип атам. Мисал үчүн адамдар жана депрессия деп атпайбы? Депрессия болгондо эртеден кечке, азыркы жашоодогу эле
силкерди айталы. Маршруткада келатабыз. Айдап келаткан айдоочуну көрүп, мындайдан карасам, ичимен кейим, айтайын десең эл көп. Алынын өзүнүн тиричилиги бар, улам тиричилип. Ушунчалык бир жан дүйнөсү чарчаганда, тиги машинени тилдейт, бул машинени тилдейт, өзү барып пипилдетет. Мындай адам өзүн салаваттуу кармап, өзүнү ар бир адам, жана эле бир ошол эле водитель эмес, ар бир айдоочу өзүн токтоо кармаса эле, коом оңолот эле да, жок, андай жок. Баары ушунчалык бир чоң депрессияга киришип алган. Ошондон коом депрессия деп ойлойм да. Ошон үчүн ар бир адам өзүн сабырдуу кылыш керек. А сабырдуу кылыш үчүн үйрөнүш керек. Мен сабырдуу болду айтып эле койгон менен ал сабырдуу болуп калбайт. Ошол сабырдын келип окуусун үйрөнүш керек. Ар ким өзүн өзү тарбиялаш керек. Эртеден баштап айтпадымбы? Режим. Эрте менен эрте туруу, көнүгүүлөрдү жасоо, андан кийин тамактануу, бири-бирине үй бүлө бири-бирине кылган мамиле, жакынга болгон мамиле, кошнага болгон мамиле, кызматташтарга болгон мамилелерди өзгөртүүчү окууларды биз сеанстарды өткүзүп, психологиялык жардамдарды беребиз. Андан башка эмне дейбиз? Биз эми мугалим деп койсо болот, устаз деп болсо болот. Биз эшикти эле ачабыз. Мугалим өзү эшикти эле ачат. Андан аркы баса турган өзүңөр. Бизден илим алып, андан ары жолду улайсыңар. Улабаса, эч бир мугалимдин сөзүн укпаса, андан ары өзүн өзү үйрөнүп чыгып кетпесе, бул жашоо өзү оор. Ошон үчүн ар бир киши үйрөнүүгө муктаж. Бул турмуштун өзү окуу. Мисалы үчүн менде бир бала ошо ичкиликтен тарбияланып, анан ал машинеси менен бир жака кетип баратат элек, жолу мен чыдай кетчи жолдон деп мени кошо түштү элем. Биздин үйдөн чыгып эле заправкага жеттик. Кудай таала бир көргөзсү да. Ошон эле өңүндө, ошонун эле жашында бир жигит нар заправкадан ар жактан комоктон чыгып алып, бир аябай ушундай кыймылдарды жасады. Кызуу жигит экен. Ошондо тиги менде дарыланып аткан жигит тиге замечание эметти да, айтты. Жаш эле бала экен, анан мындай экен, андай экен, унчуккан жокмун. Значит, сен оң жолуна түшкөн экенсиң дедим да, унчуккан жокмун. Анан жолдо кетип баратып айттым. Сен жана балага аябай кейдиңе десем, ооба дейт. Мен де сага ошентип кейгем деп айттым. Сен келгенде ушундай бала болчусуң. Карачы, мен кандай сага сүйүнүп атам. Ошону көрдүң дедим. Анткени адам көчөдөн тарбиялаш керек. Бир жаман окуяларды көрсөң, жаман кыялдарды көрсөң, ушундай болбойн деш керек. Эгерде бир жакшы кыялданган, жакшы кийинген, жакшы бир маданияттуу адамды көрсөң, дал ушундай болом деп аракет кылышың керек. Мына ошондо гана адам өзүн өзү оңдой алат. Атаң айткан, апаң айткан, устаз айткандардан дагы тышкары адам күнүгө өзүн өзү коомдон тарбияланыш керек. Бирөө ичкилик ичип, бир бурчта жатат дейли, биздин шаардын ичинде көп эле андайлар. Ошону көрүп, ушундай болуп жатып калбайын деш керек. Жашнакай эле кийимин туура эмес кийип жүргөн адамды көрсөң, ушундай болбойн деш керек. Маршруткада кыйкырып келип туруп урушуп аткан адамды көрсөң, ушинтип элдин көзү урушпайын деш керек. Сылык болгонго адам өзүн өзү тарбиялаш керек. Мен ушундай деп ойлойм. Бирөө кайыр сурап кетип баратат. Эми ада тагдырдын бир жазымышы чыгар. Бирок ушундай болбой калыш үчүн бүгүн аракет кылышың керек. Эмгектенишиң керек. Эмгекке үйрөнүүнү сөзсүз үйрөнүшүң керек эмгекке. Эмгекке гана үйрөнгөндө, ошон үчүн айтып атам, ар бириңердин өзүңөрдүн ата тектен келаткан касиетиңерди күткүлө. Касиетти үйрөтөбүз. Андан башка каргыш. Каргыш кайдан келет? Менин жолум кайдан жабылды? Менин жолум жабык. Иштесем ишим жүрбөйт. Кылсам тиричилигим жүрбөйт. Акчам жетишсиз дей баштат. Наалы деген, каргыш дегенден ушул иш жүрбөйт. Наалны кайдан алат? Тигинден капа угасың, атаңды укпай, атаң ичиңен капа болот. Агаң укпасаң, агаң ичинен капа болот. Мунун баары кичинекейден наалы деп аталат.
Наалы чогулуп отуруп чоң каргышка айланат. Үй бүлөң кап болот, коштан кап болот. Коштанын көздөй мусоруңду ыргытасың, итиңи айдайсың, малыңды алып барып туруп анын огороддон кой бересиң. Ал наалы ит сени урушуп да кетпейт. Бирок ошонун баардыгы айланып келип каргышка айланат. А каргыш сенин жолуңду байлайт. Сөзсүз адамдардын жанагы айтып аткан аура бул каргышты тешет. Каргыш аураңды тешет. Анан ишим жүрбөй калды, ден соолугум бузулуп калды деп анан бизге окшогон ушул кыргызчылык жолдо жүргөндөргө келишет. Анан ал жерден дагы туура багыт алып калсаң жакшы, буут албасаң дагы тагдыр тамаша кылып дагы көп убактың кетип калат. Бул өмүр бир эле келет. Келген өмүр аз. Ушул өмүрдө из калтыруу ар бирибиздин парзыбыз. Жакшы из калтыруу, конечно, ар бирибиздин парзыбыз. Жаман из калтырсаң да калтырасың, жакшы из калтырсаң да калтырасың. Бирок жакшы из калтырууга биз үндөйт элек. Ошолордун жолун көргөзгөнгө аракет кылат элек. Ошон үчүн ар бириңер өз жолуңарды тапкыла, касиетиңерди ачкыла, көкүрөк көйдөнүңөрдү ачкыла, илим алгыла. Коомдо оор нерселерден чыгарууну көздөгөнбүз. Эң башкысы ичимдиктен, ичкиликтен, насыбайдан, тамекиден арылтабыз. Аларга тазалоочу процесстерди жасайбыз. Андан башка аларга да сеанстар жүргүзөбүз. Өзгөчө бизди эмне кейтет? Ошо жаштардын тамеки чегип турганы, өзгөчө аял адамдардын, кыздардын тамеки чегип турганы өтө мени кейтет. Ошо биз сеанстарды өткүзөбүз. Ошол сеанстан тамекилерин коюшат. Насыбай чеккен жигиттердин насыбайларын кетиребиз. Ичимдик ичкен жигиттердин же болбосо эжекелердин ичимдигин кетиребиз. Ушулар менен жардам беребиз. Андан башка эмнени айткым келет? Бул жаңы жыл биз үчүн жакшы жылдардын бири болуш керек. Ар бир адам туулган күнү өткөндөн кийин мен быйылкы бул жашка келдим, мындан ары максат коеюн деп өзүнө максат коюш керек. Жаңы жыл башталдыбы? Календарлык жаңы жыл бул. Ошол календарлык жылда мен быйылкы жылы ден соолук менен аракет кылайын деп өзүнө максат коюш керек. Жаңы жылда ден соолук үчүн максат коюп, мен мынча бул ооруман айыгам, муун ооруумдан айыгышым керек, дыханиямды өзгөртүшүм керек, жашоого көз карашты өзгөртүшүм керек деп өзүн өзгөртүш керек. Андан башка жашоого болгон пландарын коюш керек. Мынчалык биз каражат табышым керек. Каражат табыш үчүн аң сезимди өзгөртүш керек. Көкүрөк көйдөн жан дүйнөсүн өзгөртүш керек. Ошолордун баардыгына жан дүйнөңөрдү койсоңор, ар бир мына ай жалаң эле жаңы жыл башталбайбыз. Ай башталдыбы? Мына январь айы бүтүп атат. Мына мынча күндө мен мунуларды жасашым керек. Кыш башталдыбы? Кышта мындай кыштай анысы эле сырткы жумуштарым жок. Кыштай мен баланча китеп окуп чыгышым керек, баланча илимди алышым керек. Быйылкы келаткан жаңы жылда баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жаңы жылда жакшы максаттарды койгула. Эң башкысы ден соолукту оңдоо. Ар бир адам ден соолугун оңдош керек. Жан дүйнөсүн оңдош керек. Ошого биз жардам берүүгө биз даярбыз. Берүүнүн аягында биз телефондорубузду, адрестерибизди берип кетебиз. Анткени сиздер келип, ушундай жолду таппай атсаңар, изденип атсаңар, өзүңөрдү өзгөртөм десеңер, келсеңиздер болот. Эң башкы ал жерде биздин акча табуу каражат эмес. Мен да өз коом ушул жашоодо өз коомго, ушул кыргыз элиме, кыргыз жериме бир нерсени жасап кетсем деген ниетим бар. Ички ошол келгенде звонить этип дагы биздин группаларга кошулсаңар болот. Группалардын баардыгы бекер консультация беребиз. Анткени ар бир адамга бир кичине да болсо үлүш кошушубуз керек. Өзү айыга албай аткан болсо дарыланга жардам беребиз. Багытын таппай аткандар багытка жардам беребиз. Андан кийин өз учурунда сиздерге жардам берүүгө биз буганат элек. Бир нерсе, ар бир нерсеге жакшы нерсе жазсак, бир өзүңө да жакшы. Бир чырпык тиксең чынар болсо кандай жакшы. Биз жана сакайып кеткен адамдарды көргөндө, алардын жүзүндөгү күлкүнү көргөндө биз кандай кубанабыз. Шунчалык рахаттанасың да.
bir baylık. Döşüңdөгү medal эмес, жүрөгүңдө медал ошол. Мен ошолорго сүйүнөм. Ак кишилердин баары сакайып кетсин. Бизден келип сакайып кеткендер андан ары ден соолукта болуңуздар. Келип дарыланып аткандар, сиздер да сакайыңыздар. Сиздердин да келечегиңиздер кең болсун. Келелектерге да жакшылык тилейм. Анткени келсеңер, бүткүл жан дүйнөбүз менен илим билимибизди сиздерге жумшайбыз. Жаңы жылыңыздар менен бар болуңуздар, бир бололу.